Боронов сурактан чыгып Финпол эмнеге чакырганын айтып берди. Өкмөттүн мурунку башчысы Кубатбек Боронов экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын сурагынан чыгып, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Бороновдун айтымында Финпол аны кылмыш иштеринин бири боюнча күбө катары чакырып, коронавирус пандемиясы башталгандан кийинки өкмөттүн иши тууралуу бир катар тактоочу суроолорду узаткан. Ал суракта саат 11:00 баштап болгонун билдирди. Өлкөгө келген гуманитардык жардамдар тууралуу суроо болду. Маалыматтарды ачыктабоо боюнча тилкат жазып бергендиктен тагыраак айта албайм, деди экс-премьер-министр. Боронов анын маалыматтары керектүү болуп чыгып, мындан ары суракка чакырылбастыгына ишеним артты. Экс-премьер коронавируска каршы күрөшүү үчүн ачылган атайын эсептин тагдыры боюнча суроого жооп берип жатып, каражат максаттуу колдонулгандыгын тастыктаган документтер бар экенине токтолду. Булак Спутник KG. Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпединов кармалганы маалым болду. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпединовду УКМКнын Оштогу башкармалыгы кылмышка шектүү катары 11 январда кармаганы кабарланды. Маалыматты Сайпединовду жакшы билгендер жана күч органдарындагы булактар азаттыкка ырасташты. Шектүү атайын кызматын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени маалым болду. Сайпединовдун кармалып 2 күнгө камакка алынганын жергиликтүү сайттарда жазып чыгышты. Анын өзүнүн уюлдук телефону өчүк болгондуктан байланышууга мүмкүн боло элек. Сайпединовдун интернеттеги социалдык тармактардагы баракчаларында да кечээден бери активдүүлүк байкалган эмес. УКМК азырынча Сайпединовдун кармалышы жөнүндө маалымат тарата элек. Булак Азаттык. Жапыкеев: пандемияда иштеген атка минерлердин баары сурак берип, көбү камалат. Пандемия маалында адамдардын массалык түрдө каза болушуна себепкер болгон премьер-министрлер жана вице-премьерлер жооп берет. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев билдирди. Анын айтымында июль апаатында 1000ден ашуун адамдын өлүмүнө жооптууларды аныктоо боюнча тергөө жүрүп жатат. Экс-премьер-министр Кубатбек Боронов дагы ушул иш боюнча бүгүн суракка чакырылган. Учурда ар бирин ирети менен териштирип, баарын тактап жатабыз. Июлда көп киши өлдү, ушуга жооп берсин деп жатабыз. Чолпон Атада бир үй бүлөдөн эле 4 адам өлдү. Мурдагы өкмөт башчылар Кубатбек Боронов, Мухаммедкалы Абылгазиев, социалдык блокту караган вице-премьерлер, саламаттык сактоо министрлери баары суракка чакырылат, керек болсо көбү камалат. Ошол учурда каражат бөлбөй койгон экен. Финансы министри дагы жооп берет, деди. Булак Спутник KG. 5-каналга директор болуп Рахат Сулайманов дайындалды. 5-каналга башка директор болуп Рахат Сулайманов дайындалды. Маалыматты өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлк фонду тастыктады. Сулайманов буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынын жетекчиси болчу. 5-каналды 2018-жылдын май айынан бери Эрнис Кыязов жетектеп келген. Булак Спутник KG. Казакстандык өспүрүм Каракол лыжа базасында кырсыктап көз жумду. 12 жаштагы казакстандык бала Каракол лыжа базасында каза болду. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Ысык Көл облустук милициясынын жетекчиси Улан Асанбаев билдирди. Бүгүн саат 15:00 чамасында милицияга өспүрүм ылдый түшүп келе жатып, карагайга урунуп көз жумгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жеринде милиция кызматкерлери иштеп, кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Булак Спутник KG.